Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мынакей облуста эпидемиологдук абалга байланыштуу буга чейин биздин Нарын областынын Ат Баш районунда өзгөчө абал режими иштеп келген. Ушул 11 майдан баштап өзгөчө абал алынып таштап, азыр бардык жерде өзгөчө кырдаалдар режими менен иштеп баштадык. Ал эми ошол эле мезгилде ошол атайын биздин премьер-министрибиздин буйругу менен ошол Ат Башы жергесинде атайын карантин абалы киргизүү боюнча буйрук чыгарылган. Ошонун негизинде биздин ыйгарым укуктуу өкүлдүн дагы буйругу чыгып, Ат Баш райондук мамлекеттик администрациянын дагы буйруктары чыгып, бул жерге карантин киргизилди. Бул эмне негизинде киргизилди? Бул негизинен жакында ушу коомдук саламаттык сактоо жана жарандык коргоо жөнүндө мыйзам актыларына атайын өзгөртүүлөр кирген. Мыйзамга ылайык эпидемияга каршы жана эпизодияга каршы атайын комиссиялардын сунушу менен карантинди киргизүү же алып таштоо боюнча чечим бул өкмөттүн облусту ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, райондук мамлекеттик администрация башчыларына, мэрлерге, жеке менчик түрүнө карабастан уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери кабыл алууга укуктуу болуп саналат деп белгиленген. Ошонун негизинде премьер-министрдин айрым аймактарга карантин киргизүү тууралуу буйругун аткаруу максатында мына ошондой биздин да буйруктар чыгып, иштер жасалып атат. Ат Баш районунун аймагына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 20-жылдын 9-апрелиндеги 197-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоо тармагында чектөөчү карантиндик чараларды киргизүүнүн жана ишке ашыруунун тартибинин негизинде 2020-жылдын 11 майынан тарта өзгөчө буйрукка чейинки мезгилге Ат Баш районунун Ат Башы жана Ачак айылды айыл аймактарына чектөө чараларын карантин киргизүү боюнча буйрук кабыл алынды. Ат Баш районунун Ачак айылды, Ак Жар жана Ат Башы айылдарынын киребериштеринде санитардык карантиндик посттор уюшулду. Уюшулган санитардык көзөмөлдөө пункттарына Ат Баш райондук ички иштер бөлүмдөрүнөн, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунан, Ат Баш райондук кара тумоого каршы бөлүмүнөн, Ат Башы, Ачак айылды жана Ак Жар айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлеринен атайын постторго кызматкерлер коюлду. Ат Башы жана Ачак айылды айылдарындагы азык түлүктү саткан соода түйүндөрүнө кечки 19:30га чейин, ал эми калктын күнүмдүк керектелүүчү товарларын, автотетиктерди, курулуш материалдарын саткан соода жайларды 18:00га чейин, ошондой эле кызмат көрсөтүүчү чач тараш, сулуулук салон, сүрөт салон, жел үмдөө, автоунаа оңдоочу жайларды саат 18:00га чейин иштей турганы белгиленди. Ат Баш айылынын Береке базары саат 9-дан 14-кө чейин иштей турганы белгиленди. Ат Баш району аймагында массалык иш-чараларды, митингдерди, жыйналыштарды өткөрүүгө тыюу салынды. Ат Баш району аймагында мурда уюшулган 8 обсервация калтырылды. Айыл өкмөттөрүндө эпидемияга каршы комиссияларды түзүп иш алып баруу жагы милдеттендирилди. Калк арасында санитардык эпидемиологик абал жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү иш-чаралары колго алынды. Санитардык көзөмөлдөө пункттарында турган кызматкерлердин тамак ашы менен камсыз кылуусу боюнча маселелерди чечтик. Жарандардын көп топтолуусуна жол бербөө максатында айылдардагы мобилдик топтор, коомдук уюмдар жана үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун кызматкерлери аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүү байма-бай колго алынмакчы. Үй карантинде болуп жаткан жана контакт болгон жарандарды катуу көзөмөлгө алуу сыяктуу бир катар тапшырмалар берилди ушул буйруктун негизинде. Бул эми эмне себептен ушундай болуп атат, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биздин эми ушул Нарын областында ушул вирус катталгандан баштап ушул көбүрөөк учур ушул биздин Ат Башы жергесинде катталган. Ал Ат Башынын ичинде да ошол Ачак айылды менен Ат Баш айылында болчу. Азыр эми Кудай буйрса тынчып ушул баягы акыркы күндөрдөн бери Ат Башыда ушул жаңы учурлар катталган жок. Ушуну менен биз тынчытып, мындан ары да жайылтпоо максатында баардык иш-чараларды баягы бекемдеп алып калуу максатында ушундай жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнүн негизинде азыр баардык жоопкерчилик, баардык ошол жердеги иштерди координациялоо, ошол жерде кандай гана жумуштар болбосун баягы ыкчам чечүү максатында ушундай мыйзам негизинде жанагындай карантин киргизилди. Бул
Мындан ары эми ошол жерде мынакей жергиликтүү бийлик, эң негизгисинен бул аким ошол жерде кайсыл мекемени иштете турган болсо же болбосо кайсы жерге пост коюп, кайсы жерге чектөө коюп, кайсы жерде машиналарды киргизип же чыгарбай коюу чечимдерин жеке өзү ошол жерден буйрук менен кабыл алып чечимдерди кабыл алса болот. Бул дагы ушул кырдаалды жөнгө салуу жана мындан ары дагы ушул вирусту жайылтпоо максатында көрүлүп аткан иш чаралардын бири деп эсептейбиз. Рахмат. Ар баш районундагы ушу карантин шартындагы иш боюнча маалымат уктук. Эми облустагы жалпы санитардык эпидемиологиялык абалга токтолуп өтсөңүз. Эми облус боюнча жалпы санитардык эпидемиологиялык абал боюнча токтолсок, бүгүнкү күнгө ушул коронавируска чалдыккандардын саны 129 түздү. Алардын ичинен 91 сакайып ооруканадан чыкты. 38 адам азыркы күндө дарыланууда. Райондор боюнча алсак, Ат башыда 70 адам, Жумгалда 10, Нарын шаарында 8, Кочкордо 3 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Учурда Ат башыда 7, Жумгалда 4, Нарын шаарында 27 киши ошол изоляцияда дарыланып атат. Обсервацияда жалпы 139 адам бар. Үй шартында карантинде медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө 455 адам бар. Ал эми контакт болгон адамдардын саны 1323. Өкүнүчтүүсү ушул оору жуктургандардын ичинен ушул 31 медицина кызматкерлери болуп атат. Булардын ичинен 7 врач, 17 медайым, 7 санитарка. Жана дагы бир өкүнүчтүүсү мына ушул жакында эле бир 2-3 күн мурун ушу бизден ушу милиция кызматкерлеринин арасынан дагы ушул илдет аныкталып, азыр 14 милиция кызматкери азыр обсервацияда дарыланып атат. Милиция кызматкерлеринин арасында ошо вирус жуктургандар бар болгондугуна байланыштуу ушу бардык облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынын баарынан азыр анализдер алынып текшерилип чыкты. Азыркы убакта ушул ар кандай сөздөр болуп атат. Мынакей ушул милиция кызматкерлеринин арасында да жанагындай оору чыгып, баары ошол карантинге жатып калыптыр, азыр иштеген эч жок деп. Андай эмес, азыр бардыгы көзөмөлдө. Булар өзлөрүнүн тиешелүү адамдары ошол өзүнүн карантиндик баягы самоизоляция деп коет. Уудун өзүндө самоизоляцияга алынып иш алып барылып атат. Андан сырткары үй карантинине алынгандары бар. Жетишпеген сотрудниктерди биз башка райондордон алып келип, шаардык РОУДдан жана райондук РОУДлардан ошол ордуна алмаштырып, ошону менен иш алып баруулар жүрүп атат. Мындан сырткары ошол Бишкек шаарынан дагы ошол жол коопсуздугун тейлөө кызматы тарабынан дагы атайын 6 машина менен сотрудниктер келген, 10 сотрудник. Мына ушулар азыр Нарын шаарында кызмат өтөп атышат. Рахмат. 11-майдан баштап кайсы мекеме уюмдар иштей баштады, анан кайсы ишкердик чөйрөлөргө тыюу салынды? Өзүңүздөр билесиздер, мынакей ошол атайын өкмөттүн программасынын негизинде ушул акырындык менен ушул абалдан чыгып, ушул өлкөнүн экономика тармагын калыбына келтирүү максатында ушул этап менен ишканаларды иштетип, баштоо тапшырмалары берилип, иш жүзүнө ашып атат. Мисалы үчүн 1-майда тиешелүү ишканалар иштей баштаган болчу акырындык менен. Ал эми 11-майдан баштап ушул бүгүнкү күндө ушул микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, туристтик агенттиктер иштей баштады. Сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштери иштей баштады. Идиш-аяк кездемелерди же фурнитураларды сатуу точкалары ачылды. Соода борборлору, кийим-кечек сатуучу базарлар, дүкөндөр ачылды. Жуунуучу жана жеке гигиеналык каражаттарды сатуу базарлары, чач тараштар жана салондор иштей баштады. Ал эми бизде Нарын шаарында коомдук транспорт троллейбусубуз бар. Биз троллейбусту жүргүзгөн жокпуз. Коомдук транспорт жүргөн жок. Азыр баягы тиешелүү гана бир күн уруксаат берилген атайын такси кызматтарына уруксаат берилген. Ошол такси кызматтары иштеп атат. Булардын дагы атайын чектөөлөр коюлган. Мисалы үчүн соода базарлары Нарын шаарында, мына Ат башы районунда дагы ошол бардык эле райондордо ошол эртең мененки 9-дан саат 2-ге чейин гана иштетүү тартиби дагы эле сакталып атат. Андан сырткары ошол ишканаларды жанагындай уюмдар иштей баштагандыгына байланыштуу бардык ишкана уюмдардын жетекчилеринин баарына
атайын эскертүүлөр берилип, колдорунан кагаздар алынды. Ошол жерде санитардык эпидемиологик эрежелердин баарын сактоо боюнча, ошол жерде ошол иштеп аткан адамдарга атайын шарт түзүп берүү боюнча, ошол жерде ошол жанагы антисептиктери болуш керек, жанагы дезинфекция кылуу каражаттары болуш керек, адамдарды жакын бири бири менен отургузбаш керек, жанагындай кезек күткөндө ортосунда 1–1,5 метр аралыкты сактоо деген ушул эрежелердин баарын сактогандан кийин гана ушул жумуштар аткарылмакчы. Бул боюнча кайра дагы текшерүү иштери жүрүп атат. Эгер ошондой бир туура эмес баягы шартта иштеп аткан базарлар болобу, соода точкалары болобу, же ишканалар болобу, алар кайра жабылууга дуушар болот. Ошон үчүн катуу көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн мындай нерселер жасалып атат? Дагы бир жолу кайталап коеюн, азыр оорунун очогу дагы эле басыла элек, дагы эле жаңы учурлар катталгандар болуп атат. Ошон үчүн дагы эле жугуп калуу, жанагындай таратуу коркунучу бизде дагы эле күч алгандыгына байланыштуу ушундай чаралар колдонулуп атат. Ал эми санитардык эпидемиологиялык кырдаалга жакшырганга чейин бир катар чектөөлөр улантууларын мен сиздерге тактап айтып койгум келип атат. Маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк, эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө тыюу салынат. Көңүл ачуучу жайлардын ишине дагы эле тыюу салынат. Соода, оюн зоок борборлорунда жайгашкан оюн зоок жайларынын, оюн аянтчаларынын, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишине, театрлардын, кинотеатрлардын, музейлердин, көргөзмө залдардын жана галереялардын, маданий агартуучу жана башка жайлардын ишине тыюу салынмакчы. Коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишине, буйртма менен сыртка чыгарып жеткирип берүү кызматын кошпогондо, спорттук ден соолукту чыңдоочу борборлордун, спорттук секциялардын, коомдук мончолордун, сауналардын, бассейндердин ишине сыйымдуулугуна карабай тыюу салынып атат. Азыр дагы интернет клубдар, ошондой эле компьютердик оюн жайлардын ишине тыюу салынып атат. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, муну да туура кабыл алыш керек. Азыр жанагындай массалык түрдө адамдардын көбүрөөк чогулган жерлердеги мындай иш-чаралардын баардыгына азыр тыюу салынып, ушундай иштер болуп атат. Нарын шаарында айрым менчик мончолор иштеп жатканына күбө болуп жатабыз. Бул баягы үйлөрүнө куруп алган мончолордон анан аларга уруксат берилгенби? Берилсе кандай шартта иштеши керек эле? Булар эми чоң мончолордун баардыгы иштебей турат азыр. Аларды иштетүүгө тыюу салганбыз. Ал эми жеке мончолордон ошол жанагындай чакан бир 2–3 кишилик мончолорду, үй бүлөлүк мончолорду иштетүү фактылары болуп атат. Бул боюнча дагы жерлерге атайын ошол сандураштар менен кошо ошол налогдун кызматкерлери жана жергиликтүү бийликтер атайын барып текшерүүлөрдү жүргүзүп атат. Ошол санитардык нормаларга жооп береби, ошол жерде баягы эч кандай коркунуч жокпу, ошого жараша иш алып барып атышат. Ошо облустун аймагындагы посттор боюнча да маалымат бере кетсеңиз, санитардык карантиндик посттор бүгүнкү күндө калдыбы? Туура айтасыз. Эми буга чейин биз облус боюнча негизги деген посттордон 15 пост иштеп келген. Бул облустун чегиндеги 3 пост, Кочкор районунда Сарычат посту, Жумгала районунда Арал посту, анан Актала районунда Акталчат посту. Андан сырткары Нарын шаарында 4 пост, Ат Башы районунда 8 пост иштеп келген. Азыркы күндө ошол постторду бир аз кайра жаңы тартипке алып келип, булардын санын кыскарттык. Же болбосо азыркы күндө облус боюнча негизги деген 8 пост иштеп атат. Бул ошол эле облустун чегиндеги 3 пост. Жана жогоруда айтылгандай, андан сырткары Нарын шаарында 4 посттун 2 постун алып койдук. Биз бул Бишкек Нарын Торгат жолунда Нарынга кире бериштеги Московский посттун калтырып аны күчтөп атабыз. Андан сырткары ушу Ат Башы районуна чыгып бараткан Газпромдогу посту күчтөп, ушул 2 пост калып атат. Калган баягы чыгыш анан батыш тараптагы 2 посту алдык, себеби Нарын району таза турат азыр. Ал жерде баягы постторду кармаштын азыркы кажети жок деп чечип атабыз. Ал эми Ат Башы жергесинде болсо жана карантин киргендигине байланыштуу азыр 3 негизги чоң посту кайра толуктап камтып, ошол Ат Башынын Ачак айынды, Ак Жар, анан Ат Башынын башында кире бериш жерлерге коюп, буларды толук кандуу азыр иштетип атабыз. Ушул азыр 8 посттунда жалпы 66 кызматкер нөөмөттө туруп иштер жасалып атат.
тиешелүү дежурный автомашиналардын баарын бөлүп бердик. Буларды дагы ушул баягы дагы жаңы чечим кабыл алганга чейин ушундай посттор азыр иш алып бармакчы. Вирустун алдын алуу үчүн негизги чаралардын бири бул жугурсуздандыруу болуп эсептелинет. Ошол постторго атайын ошол дезинфекциялоочу атайын камералар коюлган. Мисалы үчүн Сары Чат постунда ошол чоң грузовой машинаны дагы дезинфекциялай турган атайын камера коюлган, адамдар жөө өтүп дезинфекциялоочу. Андан сырткары ар бир ошол ачак чыккан жерди же болбосо шаардын көчөлөрүн, айылдын көчөлөрүн жана ар бир ошол жашаган жашоочулардын үйлөрүнө чейин ошол МЧСтин кызматкерлери менен жергиликтүү бийлик бирликте ошол толук кандуу дезинфекция иштерин жүргүзүп атышат. Жогоруда айтылгандай, тилекке каршы ушу медицина кызматкерлеринин дагы бул илдет мындай кыйга өткөн жок. Анан мындан ары ушу медицина кызматкерлеринин арасында жайылтпоо максатында ушу коргонуучу костюмдар, баягы каражаттар жетиштүүбү? Туура, бул ушул биздин республикалык штабтын өтө чоң талабы ушул. Ар бир штабта бул боюнча биз отчет берип турабыз. Күнүгө ар бир медицина уюмдарында канча ошол коргонуучу костюм, канча респиратор, канча жанагындай маска же болбосо башка дагы баягы каражаттар бар экенин биз алып турабыз. Жана аларды азайып баратса толук кандуу камсыз кылуу боюнча ошол министерствого, республикалык штабка чыгып маалыматты берип турабыз. Андан сырткары ушул өзүбүздүн аракеттер менен дагы, демөөрчүлөрдүн аракети менен дагы ошол коргоочу костюмдарды ошондой камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп атат. Биз азыр айта кетсек, мисалы үчүн облус боюнча азыркы убакта 7961 даана коргоочу костюм бар, 7575 даана респиратор бар, 19 даана ИВЛ аппараты бар. Биз булардын баарын, муктаждыктардын баарын бир айдык баягы керектөөсү деп, потребность деп бир айга эсептеп чыгарып койгонбуз. Бул бир айлык керектөө, мисалы үчүн муктаждык үчүн дагы 9217 костюм керек болот, 5951 даана респиратор керек болот, дагы 11 ИВЛ аппараты керек болот. Биз булар боюнча иштеп атабыз. Мына эки жакка эл аралык уюмдар, жеке демөөрчүлөр тарабынан дагы жакшы жардамдар болуп атат. Мына ушул өткөн эле жумада 7-май күнү биздин Агахан өнүктүрүү тармагы тарабынан дагы ушул Атайын Ат Башы районуна ушул жалаң медиктердин коргоочу кийим кечектери, костюмдары, жанагындай респираторларды алып келип ошол жеринде тапшыруу болду. Андан сырткары биздин жеке демөөрчүлөр тарабынан дагы атайын ошол Нарын шаарына облустук ооруканага жанагы бир ИВЛ аппараты $8000 алынып келинип берилди. Жанагындай переносной портативный деп коет экен. Андан сырткары ошол жанагы экспресс тесттер деп коебуз. Ошондойдон да 500 штук ошол демөөрчүлөр тарабынан алып келип берилип атат. Анан азыркы күндө ошол биздин Нарын шаарында атайын ошол көчмө лаборатория келген. Жана ПЦР анализдердин баардыгы азыр Нарын жергесинде, ушул жеринде чыгарылып атат. Мындан сырткары жанагы кыскарган посттордон баягы өзүнүн кызматтарын өтөп бүтүп, ошо постто кызмат өтөгөндөрдү азыр кайра анализдеринин баарын алып, аларды обсервацияга жаткырып, ошол анализдерин тазалап туруп, анан жер-жерлерге кетирели деп азыр баардык постто иштегендердин баарынан азыр анализдер алынып атат. Рахмат, айтсаңыз, калктын аярлуу катмарына көрсөтүлүп жаткан бул гуманитардык жардамдар солгундап калган жокпу? Кандай жардамдар берилип жатат? Туура, биз муну солгундаткан жокпуз. Ошол биздин ушул кырдаалда биринчи максатыбыз бул оорунун очогун таап, аны жайылтпоо жана дарылоо болуп эсептелинсе, ал эми андан кийинки негизги багытыбыз эле бул ошо элди кыйналтпай жашоосуна шарт түзүү болуп эсептелинет. Бизде атайын ошол социалдык министрлик тарабынан ошол биздин социалдык коргоо бөлүмдөрүндө учетто турган атайын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны бар. Андан сырткары ошол күнүмдүк баягы кечке иштеп, ошол кечинде күнүмдүк тапкан оокаты менен баягы кечинде тамак аш алып, анан оокат кылгандар бар. Мына ошолордун баарын учетун алып, тактап, буга чейин абдан чоң жумуштар жасалды. Бул дагы улантылып атат.
мисалга алсак азыр өкмөттүн токтому менен мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 281 тонна же болбосо 5622 кап ун бөлүнүп берилген. Муну таратып бердик. Бүгүнкү күнгө чейин облустун жалпы ошол жана жогоруда айткан 26428 үй бүлөгө жардам берилди. Анын ичинен 5961 үй бүлө материалдык резервден, 1250 үй бүлө Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан Нарын шаарынан чарбалык эсебине келип түшкөн каражаттан, 4586 үй бүлөгө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бөлүнгөн каражаттан, 246 үй бүлөгө жергиликтүү бюджеттен, 14385 үй бүлөгө демөөрчүлөр тарабынан ар кандай колдоолор көрсөтүлдү. Берилген жардамдар боюнча алсак, жалпы эмнелер берилди? 810 тонна 500 килограмм un берилди, 44 тонна 233 килограмм макарон, 36.695 литр өсүмдүк майы, 18 тонна 248 килограмм күрүч, 31 тонна 480 килограмм кумшекер, 3 тонна 115 килограмм эт, 1 тонна 172 килограмм чай, 276.500 сом акчалай жардам, 89.454 даана беткап, 1418 литр антисептик, жана башка майда чүйдө ошол колгап, хлор, башка нерселердин баардыгы ошол элибизге таратылып берилди. Бул боюнча штабтын атайын ишеним телефондору, андан сырткары 1227 линиясы иштеп атат. Дагы ошол телекөрүүчүлөргө кайрылып, эл журтубузга кайрылып кетмекчимин. Эгер ошол кыйналып аткан акыбалдар болуп калса, жанагындай жетишпегендиктер болуп калса, мына ошол ишеним телефондоруна жана 1227 линиясына абалыңыз тууралуу билдирсеңиз, атайын комиссиялар иштеп атат. Ошол комиссиялар жеринде барып жардам бермекчи. Азыр ошол ар бир жерлерде, райондук администрацияларда, шаардык мэрияда атайын дагы баягы запастарын кармап койгонбуз. Өтө кыйналып аткандар болсо, жеринде жардам беришет. Айтсаңыз, облусту ошо тамак аштын коруу жетиштүүбү? Мына айрым товарларга болгон баалар жогорулап жатпайбы? Буга эмне себеп болууда? Анан ушул коопсуздугу, азык түлүк коопсуздугу боюнча кандай чараларды алдын ала көрүп жатасыздар? Азык түлүк коопсуздукту камсыз кылуу максатында бизде өкмөт тарабынан, республикалык штаб тарабынан катуу тапшырмалар берилген. Бул боюнча атайын иштер алып барылып, жерлерде ошол жанагындай оптовый алып келген товар алып келген магазиндер, складдар менен ээлери менен жолугушуп, алар менен сүйлөшүп, ошолорду эч тоскоолсуз баягы машиналарын өткөрүп, жерлерге ошол азык түлүктүн запас корун камсыз кылуу максатында чоң иштер аткарылды. Азыркы күндө дагы бул нерсе күнүгө көзөмөлгө алынып турат. Күнүгө баягы бизге эртең менен бардык райондордо, бардык базарларда, соода түйүндөрүндө баягы калдык канчага азык түлүктөрү калды, анын ичинен канча баада сатылып атат дедиртип ошол маалымат алып турабыз. Бүгүнкү күндө ушул облустун аймагында жанагы 11 азык түлүк баягы азык түлүктүн түрүнүн 11 түрүнүн ошол муктаждыгына жараша канчасы бар экени күнүгө алынып турат. Соода түйүндөрүндө жана кампаларда азыркы күндө жогорку сорттогу буудай унунан 20 тонна бүгүнкү күнгө бар. Мына биринчи сорттогу буудай унунан 305,5 тонна бар. Макарон азыктарынан 35,10 тонна, 19 тонна, эттен 13,3 тонна, картошкадан 17 тонна, кумшекерден 56 тонна, суу майдан 29 тонна, күрүчтөн 27,9 тонна. Мына ушундай болгон күнүгө баягы бизге маалыматтар келип турат. Бул боюнча бизде өзүбүздөн өндүрүлгөн эт, картошка, башка жумуртка, башка маселелер боюнча, сүт боюнча маселе жок. Ал эми жана сырттан тартып келгендер боюнча ошол соодагерлер атайын иштерди алып барып атышат. Ошо жеринде өткөндө мына февраль айына салыштырмалуу биз такай ушу бааларды мониторинг кылып турабыз. Канчага өстү, канча болду деп. Бул боюнча баягы айтып коюшубуз керек. Февралга караганда бир аз анча-мынча жогорулоолор болгон. Ал эми ушул акыркы күндөрдөн баштап бул стабилдүү түрдө азыр кармалып сакталып турат. Мисалы үчүн бул жерде азыр айтып койсок, ушул канчага өстү жана канча бар экенин биз бир анализдерди айтып койгум келип атат. Мисалы үчүн биринчи сортун февраль айына караганда 13,7%га
жогорулаган, экинчи сортун 11%, макарон азыктары 24,5%, süt 6,8%, kaymak mayı 1,8%, kum şeker 14,5%, күрүч 17,2%, жогорулagан өсүмдүк майы 10%, уй эти 5%, кой эти 5,7%. Мына ушундай кылып күнүгө мониторинг кылып турабыз. Ар бир бааны бул жерде антимонополия комитети бекитип берген атайын баалар бар. Азыркы күндө ошол эркинден ашырбай, мынакей бул таблицаны карасак, эң негизги деген бул буудай уну акыркы ошол 28 апрелден бери бир калпта туруп атат, же болбосо 33 сом 30 тыйындан 1 килограмм биринчи сорт ундуку туруп атат. Экинчи сорт ун наоборот ылдыйлай баштады азыр 0,7%га ылдыйлаптыр. Бул жерде макарон азыктары дагы бир аз ылдыйлай баштады. Азыркы күндө өсүмдүк майы дагы ошол апрелдин аягындагы баага салыштырмалуу ошол бир аз анча мынча ылдыйлаганы көргөзүп турат. Ушундай болуп азыр ар бир баягы товардын түрүнө жараша мониторинг жасалып иштер болуп атат. Анан эч кандай элибизде кам саноо болбош керек. Азык түлүктүн запасы жетиштүү жана баалар көзөмөлдө. Рахмат, биздин WhatsApp'ка дагы суроолор келип жаткан экен, көрөрмандардан, анда аларга дагы жооп алып бергенге аракет кылсак. Саламатсыздарбы? Менин суроом, пособие пенсиянын 2 айы берилбейт деген имиш угуп жатам. Бул канчалык деңгээлде чындык? Пособие пенсия март айы үчүн толук таратылып, март-апрель айы толук таратылып бүткөн. Бул жерде эч кандай маселе жок. Анан ушундай баягы эл арасында ошол эмки айларда ушуну төлөп берүү өтө кыйындайт экен деген, баягы берилбей калат экен деген ар кандай сөздөр болуп атат. Буга эч кандай ишенбеңиздер. Азыр өкмөт иштеп атат. Кудай буюрса, эң биринчи бул өкмөттүн негизги ошол милдеттеринин бири ошол социалдык баягы убадаларды, социалдык төлөмдөрдү биринчи төлөп берүү боюнча иштер жүрмөкчү. Ал эмес мынакей ошол иштеп аткан кызматкерлерди дагы жанагындай алыстан иштөө боюнча атайын мамлекеттик кызматкерлерди, башка мекеме уюмдарды дагы ошол үйүнө тургузуп иштеп, башка мындай дистанционный иштөө боюнча дагы тапшырмалар берилген. Азыр алардын баардыгы толук кандуу айлыктарын алып атышат. Мындан сырткары ошол жана врачтардын дагы кошумча акылары боюнча дагы айтып коелу. Бул жерде март айы үчүн биздин врачтардын ушул кошумча жанагы биринчи катарда жүргөн мобилдик токтордо иштеп аткан ошол медицина кызматкерлерине март айы үчүн төлөнүп берилген. Ал эми апрель айы үчүн ушул майдын 15-ине чейин төлөнүп берилет деп бизге штабтан ошондой баягы маалымат келген. Дагы бир жараныбыз суроо узатыптыр. Ушул карантиндик постторго кошумча мамлекеттик кызматкерлер дагы тартылып жатыптыр. Алардын ишке тартылуусу шартка туура келеби? Анализдер алынып жатабы деген суроо узатыптыр. Мен жана эле айттым, постторду биз кыскарттык. Азыр 8 гана негизги пост иштеп атат. Ал посттордо мамлекеттик кызматкерлер ден эмес, ошо жергиликтүү бийликтен баягы учетту жүргүзүп, журналдарды толуктап жазып, ошол жерде баягы уюштуруу иштерин колго алуу максатында ошол жерде бирден кызматкер иштеп атат. Аларды жанагы үйлөрүнө бошотуп, үйлөрүнө кетип аткан да баарыныкын азыр баягы сменден чыгып, ошол үйлөрүнө кетип аткандардын баары обсервацияга жаткырылып, атайын ПЦР тесттеринин баары алынып атат. Анан алар таза деп текшерилгенден кийин гана анан жер-жерлерге үйлөрүнө кетирилмекчи. Алардын баардыгы коопсуздугу каралып атат. Дагы бир жараныбыз жөнөттү. Биздин үй бүлөдө жалгыз атам иштейт, номер 8 жол тейлөө мекемесинде. Ал жактан февралдын эмгек акысын азыркыга чейин ала элек. Ушул маселеге көз салып чечип берсеңиз деп узатышыптыр. Туура, бул боюнча билебиз. Ошол жерлерде ошол жол тейлөө ишканаларында ошол баягы эмгек акылары жетишпей калган жерлер бар экен. Анан жанагындай ошол финансирование келбей аткан жерлер бар экен. Бул боюнча биз атайын өкмөткө кат жөнөткөнбүз. Как раз бүгүнкү штабта да ушул маселелерди коелу деп даярданып алдык. Ошол жерде ошол кармалып аткан эмгек акыларды биз билебиз.
кимден канча кармалып жетпей аткан. Бул боюнча министрлигине жана Минфинге жана өкмөткө кат жолдоп буюрса бул маселелерди чечип берүүгө аракет кылабыз, чечебиз. Рахмат, Эмиль Абдрайымович, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Андыктан ушу жалпы Теңир Тоо элине бир кеп кеңешиңиз болсо дагы кезек берели. Эми урматтуу Теңир Тоолуктар, урматтуу ошол телевизор көрүүчүлөр, мынакей премьер-министрибиз өткөндө чыгып атайын элге кайрылуу жасап, ошол болеке абалды мындан ары дагы курчутпай алып калуу боюнча кандай иштер аткарылыш керек, баягы өзүнүн выступлениясын жасады. Ошол жерде айтылып атат, баардыгыбыз баягы ошол абал мынакей жөнөкөйлөшүп калды, Кудай буюрса баары жакшы деп, эртеңки күнү баардык посттордун баарын алып ачып ийип болгон соода точкалардын баарын иштете баштасак, ушуга чейинки жасалган жумуштарыбыздын баары, ушуга чейин кылып аткан кызматтардын баары, канчалаган адамдар иштеди, ошонун баарынын эмгеги текке кеткен турат. Себеби бул оор өзү ушундай экен, көзгө көрүнбөйт экен. Кай жерден кандай кылып жуктуруп алынган боюнча эч ким биле албай атат. Ошон үчүн дагы эле коркунучтар бар. Мен сиздерден суранаарым, абалды туура түшүнүп, дагы эле колуңардан келсе ушул үйдөн чыкпай ушул отуруп берсеңиздер жакшы болот эле. Андан сырткары жанагындай эки жака айчылап чыгуу, жөнү жок облустарга, башка райондорго баруу, башка айылдарга барууну токтотуп турсак, баягы жазгы талаа жумуштары мынакей Кудай буюрса 80% болуп калды. Ага чыгып иштеп келгендер баягы жерлерди иштеди. Азыр көп адамдар өзүнүн баягы огороддору менен, өзүнүн баягы чарбачылык жумуштары менен алек болуп, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштары менен алек болуп атышат. Мына ушундай жумуштарды жасап гана баягы көп адамдар чогулган жерге барбай, контакт болбой туруп турсак, Кудай буюрса бир акырындык менен азыр ушул кичине оорунун ачактары баягы курчоого алынып, бир акырындык менен азайып келатат. Кудай буюрса ушу менен чыгып кетебиз го деген биздин тилектерибиз бар. Ошон үчүн туура түшүнүү менен карасаңыздар, себеби жанагындай өзгөчө абалды алып, коменданттык сааттын баарын алдык. Мынакей азыр эми ошол ат башы жергесинде жанагындай карантин кирди, калгандарын бар өзгөчө кырдаал режиминде иштеп атабыз. Ошол мыйзам менен иштейбиз. Өзгөчө кырдаалдарга дагы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол жерде ошон үчүн баягы талаптар дагы эле катуу бойдон калды. Биз ошол талаптарды аткаруу максатында сиздерден да талап кылабыз. Ошону бир туура түшүнүү менен кабыл алып, бир чогуу чаран бирдикте ошол ооруну буюрса жеңип чыгабыз деген ойдобуз.